Социалдык тармактарга кыргызстандык спортчулардын кийим алмаштыруучу бөлмөдө тамактанып отурган видеосу тарады. Спортчулардын ичип жеп жаткан тамагына эч ким тойбойт деген комментарийлер жазылууда. Соц тармактын айрым колдонуучулары элчи деле көңүл бурса болмок деген пикирлерин айтышты. Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шерния спортчуларды бир эмес 3 маал тамактандырууга даяр экендигин айтат. Силердин ар бириңерди чакырып, күнүгө 3 маал тамак берүүгө кандай куштар экенимди билсеңер. Айла жок, Олимпиаданын шарты катуу экен. Элчиликтин атынан жеке үй бүлөмдүн атынан ар бириңерге 1000 евро арнап отурам. Интернетке тарап жаткан видео эски Азия чемпионатында тартылган. Чуу чыгарган патриот жарандарыбызды токтоо болуп, бөлүнүп жарылбоого чакырам, деди элчи. Ал арада Кыргызстандын Олимпиада комитети спортчулардын тамак ашы боюнча түшүндүрмө берди. Биринчи күндөрү ашканада чындап эле узун кезек пайда болду. Уюштуруу комитети спортчулардын арыздарын эске алып, тамактануусу жакшырды. Биздин комитет дагы кошумча тамак аш уюштуруп, спортчулардын менюсуна шорпо, жаңы бышырылган эт жана тоок тогушту, дешти өлкөнүн Олимпиада комитетинен.